25 январда президенттин администрациясы журналисттерди Жалал Абаддагы Кыргыз Петролиум компания мамлекеттик ишканасына алып келишти. Буга Темиров Лайф каналына жарыяланган 2 күндө 37 миллион сомдук кантип тапса болот деп аталган иликтөө себеп болду. Байгазы Матисаков өзү жооп берген табы? Бар, алдагы бар. Ал жерде УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жана анын жээни Байгазы Матисаковдун аты аталган. Мен Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич бир тууган жээни улам. Туура. Менин апамдын иниси. Темиров Лайфтын иликтөөсүндө Кыргыз Петролиум компания мамлекеттик ишканасы Регион Oil деп аталган компанияга мазут сатканы. Жеке компания мазутту сыртка экспорттоп 2 күндүн ичинде 37 миллион сом тапканы айтылат. Мамлекетке тиешелүү заводдун өзүндө 1 килограмм мазут 19 сомдон чыгат. А Регион Oil 28 сом 55 тыйындан экспорттой турганын эске алсак, 2 күндө сатылган 3666 тонна мазуттан 37 миллион сом киреше таап жатат. Иликтөөнүн авторлору Регион Oil компаниясынын ээси Назгүл Айдарова УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин бир туугандарына таандык Жалал Абад нефти кайра иштетүүчү заводунда эсепчи болуп иштегенин далилдеген. Мындан улам кызыкчылыктар кагылышы жөнүндө суроо пайда болгон. Кыргыз Петролиум компания осо Регион Oil'га 1 килограмм, даже 3600 эмес, 300 грамм мазут саткан эмеспиз. Булар айтып жатпайбы? Апрель айынан баштап мазутты Кыргыз Петролиумдан сатып алып, сыртка экспорттоп жаткан осо Регион Oil депчи. Ал боюнча турган болсок, алар 19 апрель күнү биз менен договор түзгөн. Келишим, ошол переработка услугасынан колдонолу деп. Аларга мен макулдук бергем. Июнь айынан алар мазутун чыгарган. Байгазы Матисаковдун айтымында Кыргыз Петролиум компания 2021 жылы 10 чакты жеке менчик компаниянын 29 000 тонна мунайын кайра иштетип, ар бир тоннасына $30 акча алган. Анын 7000 тоннасы Регион Oil компаниясына туура келди. Мен Камчыбек Кыдыршаевичтен дагы шүгүр, мен ал кишиден көп тарбия алгам. Көптөгөн тарбия алып, ошонун колунда өстүм, чоңойдум. Ата энени сыйлоону, мекенди сүйүүнү, өлкөнү сүйүүнү үйрөндүм. Былтыры 2020 жылы минус 47 миллион менен компания убыткада болгон. Компания банкрот болгон. Андан сырткары 3000 тонна карызга баткан. 2021 жыл Кудайга шүгүр, жакшы эмгек кылып, мына ынтымакчылык менен иш алып барган экенбиз. Бүгүнкү күндө 200 миллионго жакын прибыль менен чыгып атабыз. Матисаков сөз кылган 2020 жылы пандемиядан улам мунай болуп көрбөгөндөй арзандап, 1 барели $25 $55 чейин сатылган. Ал эми Кыргыз Петролиум компания үчүн ийгиликтүү болду делген 2021 жылы 1 барель мунайдын баасы $88 чейин сатылган. Мындан тышкары мамлекеттик ишкана 2020 жылы 132 000 тонна мунайды кайра иштетсе, 2021де бул көрсөткүч 179 000 тоннага жеткенин да эске алуу керек. Бирок Кыргыз Петролиум компания ишканасынын директору Байгазы Матисаков 2020-2021 жылдагы айырмаган мунайдын баасы эмес, коррупция себеп болгонун айтууда. Ошол эле мазут баалары аз коюлган. Рыночный баадан өтө аз коюлган. Ортодогу маржаны башка адамдар алып турган. Ошонун негизинде прибылга чыккан эмес компания. Башка болгондо ким эми? Билесиздер да кимдер болушу мүмкүн. Биз билбейбиз. Эми мындай. Бул жерде бирөөнү айыптагым келбейт. Мен азыр анализ кылып отурам. Чындыгында мурун рыночный баадан аз коюлган. Байгазы Матисаков Кыргыз Петролиум компания мамлекеттик ишканасын 2020 жылдагы октябрь окуяларынан кийин жетектей баштаган. Ал эми иликтөөдө сөз болгон Регион Oil 2020 жылы түзүлүп, анын негиздөөчүсү катары Ташиевтерге таандык заводдо иштеген Назгүл Айдарова көрсөттү. Офиске көп эле келип атасыз? Мен көбүнчө адвокаттар менен бул жерге экинчи жолу келип атам уже. Баягы окуядан кийин, Окуядан кийин. Журналист Темиров азыркы тапта командасы менен бийликтин басымын баштан өткөрүп жатканын айтат.
Соңку күндөрү Темиров Live каналында иштеген кызматкерлер жөнүндө атайын жасалган ар кандай видеолор тарай баштады. Темировдун айтымында фейк аккаунттар таратып жаткан видеодо 22 январда милиция тергөө үчүн алып кеткен компьютердеги маалыматтар дагы колдонулууда. Көчүрүп кеттик эми бу жерде иштегенге мүмкүнчүлүк жок. Себеби биз бул окуядан кийин келгенбиз. Келсек келип түнү иштеп атсак эшиктин алдына бир топ балдар чогула баштады. Анан кийин коопсуздугубузду ойлоп биякта иштебей көчүрүп кетели дедик да. Мамлекеттин машинасы баягы элди коргобой, бийликти коргоп, аларга иштеп аткандан кийин эч жерде коопсуздук жок да. Неме алар коркутабыз дейт бизде, бирок биз коркпойбуз. Эмне жашыра турган нерсе жок. Болот Темиров Кыргыз Петролиум компания ишканасы Регион Ойл компаниясына мазут сатканын, Байгазы Матисаковдун жообу туура эмес экенин айтып жатат. Анын маалыматына караганда Кыргыз Петролиум компания мунайды иштеткенден тышкары андан өндүрүлгөн продукцияларды да сатат. Билбейм, алар кантип элди алдаганга аракет кылып атышат. Себеби өзүнүн сайтында деле жазылып турат. Биз мазутту 19 000 сомдон тоннага сатабыз деп турат да. Мазут деген эмне? Бул баягы нефтти переработка кылып, дизель, бензинди чыгарат, анан кийин калганын уже башка НПЗге сатат да. Мындай жакшыраак НПЗ, алар уже мазуттан дагы бир бензин чыгарат, дизель. Биз чыгарбайбыз деген өзүнүн эле документтеринде жазылып турат. 100 000 тоннадан ашыкча жылында мазут чыгарабыз деп мактанып атышат. Темиров Live YouTube каналынын иликтөөсү 20 январда жарыяланган. Болот Темировду жана аны менен иштешкен Төкмакын Болот Назаровду милиция 22 январдын кечинде кармап кетти. Аларга Баңгизатты мыйзамсыз сактады деген айып тагылып жатат. Меня подставили. Подкинули. Журналисттер, активисттер жана акындар 23 январда чогулуп, аларды бошотуу талабын коюшкандан кийин 2 болот үй камагына чыккан. Эч кандай ошол Темиров Live сайтынын изилдөөлөрү анын кармалуусуна жеке болгон ошо анын кылмыштуу иштерине байланышы жок. Себеби дегенде ошол Темиров Live сайтындагы жүргүзгөн иликтөөлөрдүн бардыгы карандай калп. Ал жерде мен эч кандай коррупция менен аралашып, же мамлекеттен бир нерсе уурдап, же мамлекетке зыян келтирген эмесмин, келтирбейм дагы. Bir adam arız yazat. Ушул Темир Лайфтын офисинен ар дайым наркотиктер таркатылып атат деп. Жанагы адамдар көбөйүп, журналисттер көбөйүп, өзү эле мындай шоу кылып ишти да. Бул обычное преступление, криминальное преступление, наркотического средства. Так? Ошонун негизинде мына карма алды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат жыйын уюштуруп, Болот Темировдун иликтөөсүндө айтылган маалыматтар жалган экенин айтса, президент Садыр Жапаров журналисттер менен байланышкан окуяга көз салып турарын, мыйзам баарына бирдей иштей турганын айткан. Пресстер уюштурушту, анан кийин пресс-конференция кылып атат. Бул деген эмнени көрсөтөт? Бул деген мындай жооптуу кызматтарга туугандарды койбош керек. Себеби тууган үчүн килтейген президент, килтейген ГКНБнын башчысы анын үчүн күйүп атышат да. Мисалы кылмышкер болсо, башка тууган эмес болсо, алар уже иш ачып, уже буну иштейт эле. Ошондуктан кызматтарга өзүнүн туугандарын коюу бул деген коррупциянын бир түрү деп айтам. Бул жерде коррупция жок. Бул жерде тууганчылык жок. Бул жерде тагасы, тайкеси, жэни деген жок. Бул жерде ачыктык. Ошону силерге айтам. Ар бир сотрудниктер менен сырттан же иштен байланышып сурап көрүңүздөр. Мен компанияны кандай башкарам? Менин көктүгүм менен, мен ушундай өжөрдүгүм менен ушул жерге келип отурам. Эгерде мен ошолорго байлансам, ошол адамдар менен иш кылсам, мен мындай результатка чыкмак эмесмин.
Кудайга шүгүр бизде уурулук, коррупциялык элементтер, схемалар жоюлган. Түп тамыры менен жок. Болот Темиров менен Төкмакын Болот Назаровдун ишин Ички иштер министрлиги тергеп жатат. Алар Темиров Лайв каналынын кеңсесин жаап, үйдөн иштегенге өтө турган болушту. Антпесе ар кандай чагымчыл аракеттер болушу мүмкүн экенин айтып жатышат. Азыркыга чейин артынан түшүп алган машинелерди аңдып жүргөн шектүү жарандарды байкап калышуу. Эми курчудук чын эле көп нерсени биз үчүн сабак болду. Өзүңөн өткөн нерсе чоң сабак болот. Bundan дагы күчтүү болобуз, bundan дагы мындай коопсуздукту түшүнүп калдык. Канчалык пас түшөт экен дагы түшүп калдык, түшүнүп калдык. Мамлекет эмес, мамлекет биздики, мамлекетти башкарган бийлик ушунча пас түшөт турган эми түшүндүк. Ага дагы жооп болот. Bundan ары дагы күрөшөбүз. Биздин соттор дагы өзүнүн бетин көрсөттү, прокурорлор дагы бетин көрсөттү ушул иште. Бирок чындык баары жеңет. Журналист Болот Темиров менен Төкмакын Болот Назаровго кылмыш жаза кодексинин 283-беренесинин 1-бөлүгү боюнча кылмыш иши козголгон. Ал эми 28 январда Темиров Лайв каналында иштеген ондой кызматкер шаардык милицияга күбө катары чакыртылды. Айбек Бибосунов, Бектурсун Станкулов, Азаттык, Бишкек.